Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Жыргалбекти сунуштайбыз. Биздин Альфард заман бапуналар сиздердин кызматыңыздарда. Өзүбүз үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз, без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалымат 7968 402 42 72. Тажикстандын президентинин уулу Бишкекке келди. Бүгүн 16 ноябрда Кыргызстанга Өзбекстандын Олий Мажлисинин Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева жана Тажикстандын Мажилиси Олий Мажлиси милли төрагасы Рустам Эмомали баштаган парламенттик делегациялар келишти. Бул тууралуу Кыргыз парламентинин маалымат кызматы кабарлайт. Маалымдалгандай, делегацияларды Манас эл аралык аэропортунда жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Жемиле Исаева тосуп алды. Белгилей кетсек, парламенттик делегациялар бүгүн жана эртең Бишкекте өтө турган көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын күзгү сессиясынын ишине катышуу үчүн келишкен. Булак Супер Кежи. Тажик-кыргыз чегарасын тактоодо Орусиянын ролу кандай? Орусия Тажик-кыргыз чегарасын тактоодо алар бир диалогко келиш үчүн көрүнүктүү ролду ойноду. Назар Ньюс маалыматтык порталынын билдиргенине караганда, Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чегарадагы талаш участоктарды учурда макулдашып жатат. 2024-жылкы жаңы жылга чейин бул эки өлкө ортосунда делимитация боюнча иштер толугу менен аякташы абзел. Эки өлкөнүн өкмөт делегациясынын топографиялык жумушчу тобунун жыйыны Тажикстандын Согди облусунда болуп, мамлекеттик чегаранын 17,98 километр жеринин токтомуна кол коюлду. Калган 300 километр жерге макулдашылып, жакын арада чечилери бышыкталып жатат. Эмки жыйын Баткенде болот. Булак Назар Ньюс Кежи. Россияда мигранттардын балдары орус тилинен тест тапшырышат. Орусиянын агартуу министрлиги мигранттардын балдарын орус тил сыноосунан өткөрүп турат. Тесттин жыйынтыгы менен алар кошумча курстарга жиберилиши мүмкүн. Бул тууралуу парламенттик угум алында министр Сергей Кравцов билдиргенин орус басылмалары жазып чыкты. Коммерсант басылмасы жазгандай, буга чейин орус коомунда бул темада талкуулар жүргөн. Президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин төрагасы Валерий Фадеев мигранттардын балдарынын 70% орусча начар сүйлөшөт же такыр билишпейт деп айткан. Фадеев Москва жана Петербургда андай балдардын саны 20%га жетерин кошумчалаган. Адилеттүү Орусия партиясы чет элдик же орус тилин жакшы билбеген окуучулардын санын 10%га чейин чектөөнү, ал эми айрым мектептерде тилди акча төлөп окутуу курстарын киргизүүнү сунуш кылды. Орус тилин билүү деңгээлин аныктоодон тышкары, министрликтин порталында баланын социалдык маданий насилин адаптациясын баалоо тесттери жарыяланган. Свобода радиосу жазды. Жогорку класстагылар Орусиянын тарыхын жана маданиятын канчалык билет деген сыноодон өтүп турмакчы. Платформа деген социалдык долбоорлоо борборунун директору Алексей Фирсов Коммерсант менен болгон маегинде тарых боюнча суроолорду сындап динге көп көңүл бурулганын айтты. Эксперттер орус тилинин кошумча курстарын ким каржылайт деген суроо ачык калганын, мигранттардын чамасы ага жетпесин белгилешет. Булак Назар Ньюс Кежи. Казакстанда калктын саны 20 миллионго жетти. Казакстанда 20 миллионунчу жаран төрөлдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда 14 ноябрда таңкы саат 8:10 төрөлгөн 5 бала өлкөнүн 20 миллионунчу тургуну болгон. Алардын арасында 3 эркек, 2 кыз болгон. Наристелер Улуу Тау, Жети Суу, Атырау, Акмола жана Түркстан облустарында жарык дүйнөгө келген. Бул кубанычтуу жаңылыкты президент Касым-Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына жарыялаган. Казакстандын калкы 20 миллионго жетти. Мекендештеримди бул маанилүү окуя менен куттуктайм. Бактылуу үй бүлө, улуттун бакубаттуулугун жана өлкөнүн туруктуу прогрессинин негизи, мамлекет үй бүлөлүк балуулуктарды бекемдөө, энеликти жана баланы коргоо боюнча иштерди улантат деп жазган президент. Эске сала кетсек, Казакстандын 19 миллионунчу жараны мындан 2 жыл мурун август айында төрөлгөн.
Президент Орусиянын Федерация кеңешинин турайымын кабыл алды. Бүгүн 16 ноябрда президент Садыр Жапаров КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн өлкөгө келген Орусиянын федералдык жыйынын Федерация кеңешинин турайымы Валентина Матвиенкону кабыл алды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Кабарлангандай, жолугушуунун алкагында кыргыз-орус кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелери, анын ичинде эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштарын өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Валентина Матвиенкону жылуу кабыл алып, кыргыз-орус мамилелери оң динамикага ээ экенин жана жашоонун дээрлик бардык чөйрөсүн камтыганын белгиледи. Эки өлкөнүн мамилеси стратегиялык жана союздаштык мүнөзгө ээ. Бул контекстте президент Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жакында болгон расмий сапары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө маанилүү түрткү болгонун баса белгиледи. Учурдан пайдаланып, мамлекет башчысы Садыр Жапаров Владимир Путинге ысык саламын жана жакшы каалоолорун жолдоду. Мамлекет башчысы парламенттер аралык кызматташууга токтолуп, Валентина Матвиенконун жеке колдоосу менен парламенттик дипломатия эки жактуу өз ара аракеттенүүнүн маанилүү каналына айланганын баса белгиледи. Жетекчиликтин жана депутаттардын деңгээлинде туруктуу байланыштар сакталууда. Өз кезегинде Матвиенко Путиндин саламын айтты. Валентина Матвиенко орус тараптын өз ара кызыкчылык туудурган бир катар чөйрөлөрдө кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө кызыктарлыгын баса белгиледи. Бул контекстте ал Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнүн өсүшүнүн оң динамикасын белгиледи. Атап айтканда, Орусиянын федералдык жыйынын Федерация кеңешинин турайымы Кыргызстандагы инфраструктуралык долбоорлорду өз ара пайдалуу ишке ашырууга даяр россиялык ири компаниялардын зор кызыгуусун билдирди. Мындай кызыгуу бизнес жагымдуу инвестициялык климат жана мамлекеттер аралык мамилелер бекем болгон жерге барууга умтулаарын көрсөтүп турат. Сүйлөшүү учурунда ошондой эле Валентина Матвиенко президент Садыр Жапаровго өлкөдө орус тилин колдоого алып жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн жетекчилеринин демилгеси менен Кыргызстанда 9 заманбап кыргыз-орус мектебин куруу сыяктуу ийгиликтүү долбоор ишке ашырыла турганын баса белгиледи. Булак Суперкежи.